30 жылда туура эмес жүргүзүлгөн экономикалык саясаттын кесепетинен ички базарыбызды 80% импорттук товарлар ээледи. Жылына калкыбыздын 5 миллиард долларга жакын акчасы чет өлкөнүн товарын сатып алууга жумшалып, чет өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө салым кошуп жатат. Мындай жагдайда ата мекендик товар өндүрүүчүлөр мамлекет тарабынан да, калк тарабынан да колдоосуз калууда. Натыйжада жумушсуздук өсүп, элдин жашоо деңгээли төмөндөп, миграция күч алууда. Бул көйгөйдү чечүү максатында кут программасы бюджеттен айлык маяны алгандардын кирешесин жыл сайын 3000 сомго, пенсияны жыл сайын 1200 сомго, жөлөк пул стипендияларды жыл сайын 1000 сомго көтөрүп, аны максаттуу түрдө ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө багыттоо менен экономикабызды жандандырып, жумуш орундарын түзүп, миграцияны кыскартып, бюджеттин кирешесин көбөйтүп, 6 жылда жакырчылыкты жоёбуз. Кут программасы ата мекендик өндүрүштү колдоону улуттук идеологияга айлантат.